Bluetooth бул зымсыз технология. Ал аркылуу түзмөктөр сиздин компьютериңизге кабелдерсиз туташат. Bluetooth технологиясын зымсыз гарнитура, зымсыз чычкан, зымсыз клавиатура жана зымсыз динамиктер сыяктуу көптөгөн заманбап түзмөктөр колдойт. Келгиле, Windows 10 аркылуу Bluetooth түзмөгүн компьютериңизге кантип туташтыра аларыңызды карап көрөлү. Bluetooth гарнитураны, динамикти же башка Bluetooth аудио аспапты туташтыруу үчүн адегенде Bluetooth аудио түзмөгүңүздү күйгүзүп, аны көрүнүктүү кылыңыз. Аппаратты кантип ачыкка чыгаруу аппараттын өзүнүн көз каранды. Эгер муну кантип кылууну билбесеңиз, аппаратты карап көрүңүз. Аппаратыңыз үчүн нускамаларды караңыз же маалымат алуу үчүн өндүрүүчүнүн веб-сайтына баш багыңыз. Түзмөк көрүнгөндөн кийин компьютериңизде Bluetooth'ду күйгүзө элек болсоңуз. Бул үчүн иш тактасынын төмөнкү оң бурчундагы кабарлоо борборун тандап, Bluetooth тандаңыз. Иш тактасында Bluetooth сөлөкөтүн көрбөсөңүз, пуск баскычын басып, орнотуулар, түзмөктөр, Bluetooth жана башка түзмөктөрдү тандаңыз. Bluetooth жөндөөлөрүнөн Bluetooth'ду күйгүзүңүз. Эми эскертме борборунда байланышты тандап, түзмөгүңүздү табыңыз. Аппаратты тандагандан кийин ал компьютериңизге Bluetooth аркылуу туташат. Келечекте түзмөк жана компьютер Bluetooth күйгүзүлгөндө бири-биринин диапазонунда болгон автоматтык түрдө туташат. Эгер сизде клавиатура, чычкан же башка Bluetooth киргизүү аспабыңыз болсо, аспапты күйгүзүп, аны ачык кылыңыз. Андан кийин баштоо менюсуна барып, орнотуулар, түзмөктөр, Bluetooth жана башка түзмөктөрдү тандаңыз. Bluetooth же башка түзмөк кошуу үчүн плюс баскычын басып, Bluetooth'ду тандап, андан кийин компьютериңизге туташтыргыңыз келген түзмөктү басыңыз. Пайда болушу мүмкүн болгон баардык кошумча нускамаларды аткарыңыз жана бүтүрүү баскычын басыңыз. Сиз ар кандай түзүлүштөрдү компьютериңизге кабелдер же зымдарсыз туташтыруу үчүн Bluetooth колдоно аласыз.